11-июнга карата Волк KG сайты даярдаган жаңылыктардын кыскача топтому назарыңыздарда. Намазалиев Алтынбек Абдисаламович мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгон тийиштүү буйрукту борбордук аппараттын жааматына облустун жаңы башчысын биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов тааныштырды. Сакараев Марс Намарбекович Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун Аламүдүн районунун мамлекеттик администрация башчысы, акими болуп дайындалды. Буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Ошол эле учурда Марс Сакараев мурда ээлеген кызматынан бошотулду. Кети Мобайл мамлекеттик ишканасына директор болуп, Жакыпов Мураталы Манапаевич дайындалды. Ал эми орун басарлары качан дайындалары азырынча белгисиз. Эске салсак, Кети Мобайл мамлекеттик ишканасынын директордун орун басары премьер-министрдин баласынын бажасы экени аныкталып, ишкананын жетекчилиги иштебей жатып көп маяна алганы туурасында маалымат тарап, компаниянын айланасындагы узакка созулган Чырдан Улам жетекчилиги кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Аталган компаниядагы иштерди иликтөө боюнча депутаттык комиссияда түзүлгөн болчу. Буга чейин мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коомунун башкаруучулугунун төрагалыгынан кеткен Бактыбек Шамкеев Айыл банктын башкаруучулугунун жетекчиси болуп дайындалды. Ал эми буга чейин Айыл банктагы аталган кызмат Мурат Акимов мөөнөтү келип кеткенден бери бош болчу. Кыргызстанга Кытай Эл Республикасынын Борбордук опера театрынын 100дөн ашык чыгармачылык тобу кечээ күнү учуп келди. Алар Жусуп Мамайдын вариантынын негизинде даярдалган Манас операсын коюшмакчы. Сценарий филология илимдеринин доктору, профессор, кытайлык кыргыз Адыл Жуматурдунун котормосундагы Манас эпосу боюнча жазылган сценарийдин автору, Кытайдагы биринчи даражадагы сценаристи Ван Сяолин экендиги маалым. Биздин каналга жазылып, акыркы маалыматтар менен кабардар болуңуздар.